Алар сизге көз салып жатышат. Бул кезде жер шарынан 4000ден ашык спутник көзөмөл алууда. Андыктан ар бир күнү жер шарынын булуң бурчунан улам жаңы табышмактуу нерселер табылууда. Ал нерселердин кээ бири түшүнүксүз. Акылдан адашасың. Мунун арты кандай болбосун жакшылыкка алып келбейт. Батыш Африка аймагында тытмаланган өтө зор тырмактын изи табылды. Астронавттар муну көрүп айран таң калууда. Алясканын алыскы шаарларынын бири бир түндүн ичинде балырга чулганып калды. Бул саргыч балыр тирүү жандык болуп чыкты. Кельттердин аймагындагы көлмө заматта жерге сиңип кетти. Көл бир заматта жок болуп жерге сиңип кетти. Буга эмне себеп? Космостон көрүнгөн табышмактуу сүрөттөр. Бул эмне болгон көрүнүштөр. Жер планетасынын табышмагы. 2014 жылдын 8 март айы. Түштүк чыгыш Азия аймагындагы деңизде чоң кырсык болду. MH370 каттамындагы малайзиялык учак Куала-Лумпурдан Кытайга учуп, орто жолдон жоголуп кеткен. Поиск с воздуха начался сегодня в 7 часов утра. Учакты табуу үчүн бүгүн таң эрте саат 7ден баштап издеп жатабыз. Бирок учакты таба албай жатабыз. Boeing 777 учагынын бортунда 239 жүргүнчү менен экипаж бар болчу. Алар ың-жыңсыз жоголуп кетишти. Туруп эле жок болду. Патрисия Дрискол, согуш иликтөөчү. Биз билбейбиз, балким учакты кимдир бирөө атып түшүргөндүр. Учакты издөө үчүн масштабдуу издөө иштери жүргүзүлдү. Изилдөөгө космостогу спутниктер тартылды. Иликтөөчүлөрдүн баары учакты тапкылары келип жатты. Учактын жоголушу тууралуу ар кыл болжолдор, ой толгоолор ортого салынып, учкучтар акыркы жолу кимдер менен байланышта болгондугун тактап жатышты. Убакыт болсо өтүп жатты. Учактан дайын жок. Иликтөөчүлөрдүн арасында учак жөн жерден жоголбогондугу тууралуу кептер айтылып жатты. Кептин төркүнүнө караганда учактагы транспондер иштеген эмес. Учак жоголгондон 4 күндөн кийин 12 мартта учак тууралуу маалыматтар чыга баштады. Түштүк Кытай деңизинин үстүнөн учуп бараткан Кытай спутниги Вьетнамдын деңиз жээктеринен түшүнүксүз 3 бурчтуу нерсени байкаган. Майк Кепс, теоретик. Эгер спутник лайнердин сыныктарын тапкан болсо, түштүк Кытай деңизиндеги белгисиз нерсе туура эле Куала-Лумпурдан Пекин шаарына кетип бараткан MH370 учагынын каттамына туура келди. Спутникке түшкөн белгисиз нерсенин анализине карай турган болсок, бул кулап түшкөн учактын бир канаты болушу мүмкүн. Жыйынтыгында биринчи жолу аба деңиз иликтөө тармагында эң кымбат иликтөөчү татаал иш жүргүзүлмөк болду. GPS координатын колдонуу менен куткаруучулар дал ошол 3 бурчтуу нерсеге баратышат. Майк Павелес, согуш тарыхчысы. Малайзиялык иликтөөчүлөр 3 бурчтуу нерсеге келген кезде ал жерден учактын сыныгы жок болуп чыкты. Ал жерде эч нерсе жок экен. MH370 учагын издөө андан ары жүргүзүлдү. Деңиз үстүндө көрүнгөн 3 бурчтуу нерсе табышмак бойдон калды. Бул бир нерсе болушу мүмкүн. Балким чөгүп кеткен кемедир. Эгер андай болсо, анда өтө чоң.
Экспедитордук аныктаманын жыйынтыгында спутниктен сүрөткө тартуу убагында бул аймакта бир дагы кеме өткөн эмес. Эми баягыдан дагы баш катырган табышмак жаралып отурат. Бул нерсе жарыкты өзүнө чагылдырган жок. Балким бул кандайдыр бир жашыруун кемедир. Заманбап жогорку техникалык негизде жасалган кеме болсо керек. Мисалы стелс кемеси сыяктуу. Табышмактуу нерсе шектүү ойду жаратып отурат. Болбосо түштүк Кытай деңизинде көзгө көрүнбөс жашыруун кемелер жүрөт дейсизби? Көзгө көрүнбөс кемелердин пайда болушу бул өтө чоң жаңылыкты жаратмак. Стелс кемеси өзгөчө түстүү чагылышкан зат менен капталат. Американын ВМС көзгө көрүнбөс учак кемелерди жасоого абдан көп каражат жумшап келет. Бирок Америка аскер күчтөрү ал кемелердин бул аймакта жүрүшүн моюнга албай келишет. Сүрөттөгү нерсени карап, Кытай өзгөчө технологиядагы кемени жасашты деген болжолдоолорго негиз жаратсак болот. Америка аскер күчтөрү деңиздерде көрүнбөй жүрө турган стелс кемесин жасоо үчүн 20 жыл эмгек жумшашкан. Кытайдын мүмкүнчүлүгү болсо, алар дароо мындай кемени колдонушмак. Кытай техниктери буга чейин Американын жасап чыккан кемелеринин көчүрмөлөрүн жасап келишкен. Эгер алар стелс кемесинин жасалышын таап чыгышса, анда деңиз аскер тармагында болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр жүрмөк. Түштүк Кытай деңиз аймагы курч саясий аймак болуп эсептелет. Анткени ал аймактан мунай кени чыгат. Андыктан ал аймакка ийгилик кылуу үчүн коңшу өлкөлөр дайым аракет кылып келишет. Кытай ал жерге учактар учуп коно турган тилкелүү жолдорду курууну долбоорлоп жатат. Ал эми АКШ ал жерге көзөмөл салып турат. Андыктан ал жерден заманбап коркунучтуу куралдуу кеменин жүрүшүн мен каалабайт элем. Эгер Кытай көзгө көрүнбөс кемени талаштуу аймакка кое бере турган болсо, бул глобалдуу коркунучту жаратмак. Азыр дүйнө жүзү жакынкы чыгыштагы кырдаалга көз салып турат. Эгер 3-чү дүйнөлүк согуш башталып кете турган болсо, мен ойлойм, ал согуш түштүк Кытай деңизинде болот. Мындай табышмактуу сүрөттү дүйнө элине алып чыгуу менен Кытай өлкөсү кандай максатты көздөөдө? Кытай өлкөсү бул сүрөттөрдү өзлөрү коомчулукка көргөзүп отурат. Эмне үчүн алар муну жашыруун сыр катары карашкан жок? Анткени алар буга чейин спутник аркылуу тартылган сүрөттөрдү дүйнө эли менен эч качан бөлүшүп келген эмес эле да. Бул жерден күмөндүү бир жашыруун нерсени катып жатышат деген ой келет. Алар бизди акылдан адаштырган жатышат. Эгер бул аймактан көзгө көрүнбөс кемелер сүзүп жүргөн болсо, алардын даана сүрөтүн спутник аркылуу тартып алуу анчейин так болбосо да, орточо маалыматты алууга болот. Кээ бир изилдөөчүлөрдүн айтканына караганда, бул белгисиз нерсенин анык өзү балык кармоочулар болушу ыктымал. Арт Миллер, деңиз изилдөөчү. Көпчүлүк билгендей, деңизге көп таштандылар төгүлөт. Мисалы, балыкчылардын торлору. Торлор жарактан чыккан кезде балыкчылар аны деңизге таштап салышат. Айтылгандай, спутникке түшүп калган сүрөт деңиздеги эң көп балык кармалган аймактан тартылган. Сүрөттөгү белгисиз нерсе дал ошол жашыруун балык кармаган балыкчылардын тору болушу ыктымал. Жараксыз ташталган торго өтө көп балыктар түшүп калган. Бул деңиз фаунасына оңбогондой зыян алып келет. Торго түшкөн балыктар чыга албай өлүмгө дуушар болушат. Ал эми жараксыз торлор бир жерге чогулуп, тоодой үйүлө берет. Жараксыз тордун кесепетинен ал 1 чакырым аралыкка чейин аймакты ээлеши мүмкүн. Ал эми аны спутниктен көрүү андай деле кыйынчылыкты жаратпайт. Профессор Фрэнк Мюллер Харгер, деңиз изилдөөчү. Деңиздеги бир такты спутниктен жакшылап көрүү үчүн так маалын таап тартып алуу керек. Тартуу учурунда аба ырайынын ачык болуусу да чоң таасир берет. Ал сүрөт бир канча футболдук аянтка барабар. Бул ташталган тордун кесепетинен керек десе, өтө зор деп эсептелген киттер да ага чалынып, чыга албай өлүмгө дуушар болуусу мүмкүн. Мындай торлорго буга чейин да далай жандыктар түшүп, өлүмгө дуушар болуп келген. Анын азырда кесепети тийүүдө. Бирок изилдөөлөргө караганда,
Бул аймактан ал кезде бир дагы ташталган тор чыккан эмес. Демек белгисиз калып турган нерсенин эмне экендиги азыркыга дейре табышмак бойдон калып келүүдө. Эки миң он алтынчы жылдын 22 февраль айы эл аралык космостук станция Алжир өлкөсүнүн үстүнөн учуп өткөн. Британ астронавты Тин Пик ал арада бир көрүнүшкө туш болгон. Ал жер бетинен кадимки тытмаланган тырмактын изин байкаган. Лероу Чиао МКСтин мурдагы астронавты сүрөттү карап отуруп бул жер бетиндеги таң калыштуу чийиндер жөн жерден пайда болгондугун баамдайсың. Доктор Алан Ластер, геолог, таң калыштуу сүрөт экен. Оттуу кызыл сызыктар түз эле күн батыш Африка аймагына чейин созулуп жатат. Пик бул сүрөттөрдү социалдык желеге салып, астына суроолуу сөздү жазып калтырган. Анда ал, муну мен эле байкап жатамбы? Же бул ракетадан калган оттуу түтүндүн изиби деп жазган. Жер планетасынын табышмагы. Астронавт Тин Пик космостон тартылган жер бетиндеги кызыл чиймелүү сүрөттөрдү жерге жөнөткөн. Жер бетиндеги узатасынан созулган саргыч, кызыл так илимпоздор арасында кызуу талкууга алынат. Астронавттар бул эмне болгон чийме экенине түшүнө алышпады. Пик бул сүрөттү Алжир чөлүнүн үстүнөн учуп өткөн кезде тартып алган. Бул зор чийиндер. Ал бери дегенде 25 чакырымга дейре созулат. Ал бери дегенде 2500 чакырымга дейре созулат. Бул кызыл оттуу чийиндердин узуну Лос-Анджелес менен Сан-Диегого чейинки аралыкты түзөт. Бул кызыл чийиндер ошол аймактагы согуш кырдаалына жараша пайда болушу да ыктымал деген бүдөмүк ойду жаратат. Балким бул оттун изидир. А балким ошол аймактагы ландшафттын бузулушунан улам пайда болгон. Мунун кесепети абдан кооптуу болушу мүмкүн. Бул аймак чынында да өтө кооптуу аймак болуп эсептелет. Ал аймакта 10 жылдан бери чек ара тилкеси тууралуу чырдуу тирешүүлөр болуп келе жатат. Партизандык согуш жана элдик көтөрүлүштөр болуп жатат. Эгер сүрөттөгү кызыл сызыктар согуштун кесепетинен болгон болсо, анда бул өтө коркунучтуу. Заманбап ракета атуучу техникалар үзгүлтүксүз ок атуу менен алыска мелжеп сокку узатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул ракеталардын асманга атылышынан анын артында узакка созулган түтүн жана оттун изи калат. Ракета атуучу системаны бир октоо менен 2, 6, 8, 12 жолу аталат. Бул аймактарда террордук уюмдар согуш майданында жүрүшөт. Эгер алар мындай техникага ээ болчу болсо, анда демек мурдагыдан да коркунучтуу болду деп эсептей берсек болот. Сүрөттөгү оттуу изди чынында эле террордук топтор жараткан болсо, анда биз алардын кубаттуу заманбап техникага жетишти деп биле берсек болот. Албетте, ракеталардын учуудагы ылдамдыгы ушунчалык тез болгондуктан, алардын учуп өтүшүн космостон тартып алуу өтө татаал. Ооба, мүмкүн эмес деп айтууга болбойт. Бирок ракеталардын козголгон жеринен тартып түшкөн жерин так тартып алуу өтө эле татаал иштерден болот. Эгер бул издер ракетанын изи боло турган болсо, анда муну эмне деп айта алабыз? Аймакта согуш болуп жатканына карабай, мындай тактын жер бетинде болушуна адамзат табиятка катаал мамиле кылуусу себепкер болушу да мүмкүн. Бул аймак унаа жарыштарын өткөрүүгө эң мыкты жер деп эсептелет.
Ник Миддлтон, географ. Бул Батыш Сахара аймагы көп жылдан бери дрифт жарыштарын өткөрүүчү аймак болуп келе жатат. Мисалы Париж, Дакар же болбосо Ливия раллиси жарыштар өтөт. Балким кызыл сызыктар унаалардын асманга кум чачышынан улам жаралган чыгар. Сахаранын кызыл кумдуу чөлү унаа жарыштарын өткөрүүгө эң мыкты шартты түзүп берет. Ливия ралли жарышында жүздөгөн жол тандабас унаалар 2,5 миң чакырымдык жолду басып өтөт. Жарышка түшкөн унаалар саатына 160 чакырым ылдамдыкты басып өтүү менен асманга өтө көп чаңды сапырып өтөт. Которгон жана текстин окуган Токтосун Жакупов, монтаждаган Мирзат Муталипова.